Finka банктын мобилдик банкын кантип колдонуп баштоо керек? Банктын кызматтарын күнү-түнү аралыктан колдонуу үчүн App Store же Play Market'ten Finka банк Кыргызстан тиркемесин орнотуңуз. Банктын кардары бол баскычын басыңыз. Тиркемеде аралыктан идентификациялоо үчүн онлайн арыз чыгат. Арызды толтуруп, идентификациялоонун бардык этаптарынан өткөндөн кийин Finka банктын тиркемесине кириңиз. Мобилдик банкка кирүү баскычын басыңыз. Мобилдик банкты ачып жатканда сиз берген логинди жана паролду, ошондой эле телефон номериңизге SMS аркылуу келген паролду киргизиңиз. SMS аркылуу келген бир жолку кодду киргизиңиз. Система баштапкы паролду өзгөртүүнү сурайт. Ал SMS аркылуу паролду алган учурдан тартып 7 күн күчүндө болот. Көңүл буруңуз, жаңы пароль кеминде 8 символдон турушу керек. Анда латын алфавитинин кеминде бир чоң тамгасы, кичине тамгалары, кеминде бир сан жана бир атайын белги бар болушу керек. Сиз тиркемеге кайрадан жаңы пароль менен киргенден кийин система пин-код түзүүнү сурайт. 4 орундуу пин-кодду ойлоп таап киргизиңиз жана аны ырастаңыз. Тиркеме сизге Touch ID же Face ID аркылуу кирүүнү сунуштайт. Колдонуу баскычын басуу менен сизге тиркемеге пин-кодду киргизбестен манжаларыңыздын изи аркылуу же жүзүңүздү таануу аркылуу кире аласыз. Эми сиз банктын кызматтарын колдоно аласыз. Эсептерди, кредиттерди жана депозиттерди онлайн башкаруу, Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөгө дароо акча которуу, Кыргызстандын башка банктарындагы кредиттерди төлөө жана депозиттерди толуктоо, жергиликтүү жана чет өлкөлүк мобилдик операторлордун балансын толуктоо, коммуналдык кызматтарды төлөө жана башкалар.